Барыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастта конокто Калысов Курманбек Абдушукурович, кесиби боюнча аритмолог. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз биздин подкастка. Өзүңүз жөнүндө кененирээк бизге айтып берсеңиз. Чакырганыңарга рахмат. Менин атым Ажын Курманбек Абдушукурович эле Курбанышкурович десеңер деле болот. Кыскасынын баары эле көнүп калган. Мен кесибим боюнча аритмолог. Аритмолог деген бул жүрөктүн согуу ыргагынын бузулушу боюнча специалист. Өзүм 2006 университет бүткөм. Бизде Кыргыз Российский университетин медицинский факультетин. Андан 2006-дан баштап Россияга барып, Москва шаарында Бакулев жүрөк хирургия институтунда общий жалпын алганда 10 жыл иштедим. Ординатура, аспирантура, кандидатский, андан кийин как основной, как негизги специалист катары 10 жыл 5 жыл иштедим. Кызмат кылып, анан Бишкекке келдиңиз. Андан кийин Бишкекке келдим. Түшүндүм агай. Эми бир аз кененирээк дагы маалымат сизде алгым келип жатат. Ушул медицина тармагына кантип келип калдыңыз, эмне себепкер болду, ошону айтып кетсеңиз. Медицинага себепкер болгондун бир причинаны, бир себепти айтуу деле кыйын, бирок эгер ойлоп көрсөм, менин атамдын иниси жаш кезде 35 жашта, менин оюмча ошол убакта операциядан өтүп кеткен да. Менин оюмча ошол деле мага подсознательный таасир берди болуш керек. Негизинде өтө көпкө чейин ошону ойлоп жүргөм да. Университетте окуганда же мектепте окуганда эле ошону менин оюмча ошол таасир берген го дейм. Андан кийин ошол кесип тандап дарыгер болуп элибизге кызмат кылып келип жүрөсүз. Ооба. Эгер аритмология эмне үчүн аритмология деп айтсак, бул деген жүрөктүн мен бир эмени тандаганда, бир кесипти же бир тандаганда дайыма более сложныйраак, кыйыныраак тандачумун да. Ошондуктан медицинада эле жүрөк кардио хирургия бул өтө оор, кыйын тармак болуп эсептелет. Анын ичинен аритмология бул именно менин активдүүлүгүн талап кылган кесип да. Дегенде биз деген жанагы электрокардиограмманы көрүп, ошону бир 10-15-20 электрокардиограмма онлайн монитордо жүгүрүп турат, ошону көрүп, анализ кылып, диагноз коюп, ошону күйгүзүп, жүрөктү ачпай. Аналитический ум керек экен да бул жерде. Ошондой керек, ошону менин оюмча ошол. Сонун азыр ушул биздин подкасттын башында аритмолог, дагы башка кесиптердин немесин айтып кеттиңиз. Биздин көбүнчө көрөрмандарыбыз бул карапайым эл. Албетте кесиптештерибиз деле көрөт, бирок мындай жалпак тил менен айтканда дегенде сизге көбүнчө кандай бейтаптар келет, эмне менен келет, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бейтаптар ар кандай келет. Бирок менин дагы кайсыларга мен дарылап көрсөтө алам, жакшы жардам бере алам. Бул жүрөктүн ыргагынын бузулушу. Жүрөгү туура эмес согуп, или же бат согуп кеткен учурлар болот, же жүрөгү жай согуп калган учурлар болот, же согуп баратып токтоп калып соккондор болот. Эгер ошондойлор болсо, кайрылса болот. Ошонун баарыны азыркы учурда дүйнөдө кандай ыкма болсо, ошонун баарыны Кыргызстанда колдонуп, ошо жерлерге жакшы жардам бере алабыз. Ошол кайрылган бейтаптардын көбүнчөсү канча жашта? Канча жаштан канча жашка чейин? Бизде жаш боюнча бир ограничение жок да. Мисалга эң жаш операция кылган бала бул 11 айлык бала болчу. Аритмия менен, ооба. Эң көп, эң возрасттагы аял бул 100дөн ашкан аял болчу. Ал деле аритмия менен. Ошондуктан бизге кайсы любой эле жашта келсе болот. Эгер проблема болсо, бирок плановый операциялар, пландаштылык койгон операциялар эгер 12 жаштан кийин гана жасалат. Эгер 12 жашка чейинкилер болсо, анда биз только жанагындай өмүрүнө коркунуч келип калган болсо гана жасайбыз. Анан кээ бир учурда боюнда кош бойлууларга жасайбыз. Дегенде ата-энесинин ошол аялдын, кош бойлуу аялдын боюнда бар учурунда кандай бир аритмия чыгып калса, ошону коркунуч өзүнө же баласына коркунуч алып келип атса, анда биз жасаш керек болобуз. Ошентип жасаган учурлардан бар. Уже Кыргызстанда 5-6 аял жакшы төрөп алышты да. Ошол аритмия боюнча операция жасайм деп айттыңыз. Аритмия бул жүрөктүн нормадан сырткары согушу, эмне тез бат согушу. Ошол оорулар боюнча
көбүнчө азыркы кайрылып аткан бейтаптардын себептери эмнеде болуп атат, то есть аритмиялардын пайда болушунун себептери? Себептери өтө эле көп, өтө эле көп. Бирок кыскача айтканда экиге бөлүп койсок, бирөөсү бир группасы бул тубаса. Биз тубаса эмне аритмияларга көбүнчө да бат соккон тахикардиялар кирет. Иногда кээде тубаса блокада болуп калышы мүмкүн. Жүрөгү жай согуп, бирок төрөлгөндөн бери ошондой жүргөндөр бар. Кээ бир оорулар кийин келип чыккан оорулар. Булар жанагындай ангина болуп, грипп болуп, көп ооруп, ошол вирус канга киргенден кийин кан менен туура эле жүрөккө барат. Жүрөктөн бир кездешкен вирус кездешкен структура бул клапан. Ошол клапанга барып урулуп, клапандын астында отуруп, ошол жерде көбөйүп, ошол жердеги мышцаларды өзгөртүп салгандыктан ошол жерден аритмия чыга баштайт. Булар экстрасистолалар. Ошондуктан эгер ооруп атса, грипп болуп болуп атса, ошону батыраак айыктырганга аракет кылыш керекпиз, чтобы жүрөккө өтпөш үчүн. Андан кийин жанагындай возрастной аритмия бар. Адам каарыган сайын жүрөктүн эсептелет, 50 жаштан өткөндөн кийин ар жылы жүрөктүн 1% клеткасы өлүп фиброз болуп калат деп. Ошо фиброз болгон участоктор аритмия бериши мүмкүн. Эң көп кездешкен аритмия бул мерцательный аритмия деп коебуз, же болбосо фибрилляция предсердий деген. 60-тан ашкандан кийин биздин калктын 4-5% ошол менен ооруйт. Анан общий население алганда, популяцияны алганда 2%ке чейин ооруйт да. Бирок биздин Кыргызстан калкы жаш болгондуктан 1% деп эсептесек деле, Кыргызстанда бир 70-80 миң адам ушул менен ооруган болот. Бирок анын көбү 35-40% ошол ооруганын билбейт, мерцательный болуп калганын билбейт. Билбей жүрүп эле барып инсульт болуп калышы мүмкүн да. Инсульттун, именно ишемический инсульттун көп пайызы бул именно мерцательный аритмиядан келип чыгат. Ошону элдер билип, өзүнүн жүрөктөрүнү текшерип турган жакшы. Элдерге кыска бир маалымат айтып кеткен же совет айтып кетейин десем, биз айтабыз да, дары давлениеңарды өлчөп тургула дейбиз. Күн сайын өзүнө караган адамдар эрте кеч давлениясын өлчөп турат. Аппараттар бар. Ошондой эле ыкма менен кичинекей жана ЭКГ тарткан устройстволор бар. Ошо менен адамдар өзүнүн жүрөгүнүн ритмин карап турганы өтө жакшы болмок. Пульс, ЭКГ, портативный там как девайс бар ошол. Ооба. Сонун агай, ушул сизге кайрылган бейтаптардын статистикасы боюнча көбүнчө кайсы курактагы адамдар кайрылат? Жашарып кеттүү оорулар бүгүнкү күндө же ошондой эле кары агайлар эле кайрылышабы? Кайрылгандардын жанагындай айтпадымбы, эки группа бар деп. Врожденный порог эмес, врожденный аритмия болгондор, алар тубаса аритмиялар, алар көбүнчө жаштар. Жанагындай 1 жаштан баштап 30-40 болсо деле, бирок аритмиясы тубаса аритмиялар. Жанагындай ооруп, грипп болуп, ангина болуп ооругандан келип чыккан аритмиялар экстрасистолалар. Булар деле жаш адамдарда көп кездешет. Мисалы 20-30-40 кандай? Ооба, 20-30-40, 50 ошол керек да. Ошол керек да. Бирок блокада болуп келгендер, жүрөгүнөн ток өтпөй калып блокада болгондор, алар көбүнчө уже улгайган адамдар. Сиз ошол баягы ангина болуп, толук дарылал албай же өтүшүп кеткен деп айттыңыз, ошол учурда аритмия болот деп. Ушул грипптерди антибиотик менен дарылап атып деле, жүрөктүн аритмия ооруларына чейин алып келсе болобу? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, ковидтен кийин мен байкадым, ошол азитромицин баягы аритмия может вызвать деген бир теория бар экен да. Ковидтен кийин аритмия менен ооруган бейтаптардын саны көбөйдү. Байкашыңыз боюнча. Биринчи суроо боюнча кандай эле? Антибиотик аритмияга алып келиши мүмкүнбү эгер кээ бир группа антибиотиктер бар, азитромицин, дагы бир группа антибиотиктер бар. Алар жүрөктүн ичиндеги жанагы потенциалды эсеби деп коебуз да. Ошону узартып, аритмия алып келиши мүмкүн. Өтө коркунучтуу, өлүмгө алып келе турган коркунучтуу аритмиялар бар. Жана желудочка тахикардия, пирувет деген тахикардия. Ошого алып келиши мүмкүн. Ошондуктан дарыны ичкенде албетте врач менен советовать этип ичиш керек. Анан кээ бирде врачтар же башкалар назначение эткенде комбинированный 2-3 таблетканы жазып беребиз да. Алар деле ошондой алып келиши мүмкүн. Анан врач эгерге антибиотик жазып атса,
кайсы дарыны ичесиңер ошону обязательно айтыш керек. Канча күн иши? Канча күн ошо мисалы ошол дары ичип аткан учурда антиаритмик алган башка дарыңар болсо ошону айтыш керек. Не дегенде мисалга саталол кардарон ичкен учурда азитрамин кошуп ичсек жанагы КУТ деген потенциал дээсе уланып кетип узарып кетип обязательно аритмия алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан 2 күнү контроль кылып турган зарыл. Экинчи суроо бул ковидтен кийин. Ковидтен кийин мен байкашымча мага көп кайрылды. Ковид болуп ооругандар кайрылды. Аларда именно предсердный экстрасталия, предсердный тахикардия болуп көп оорушту. Анан көбүнө операция кылдык. Жана тамыр жасап эле ошондой эфирчат деп коет. Ошону жасап операция кылууга туура келди да. Именно ошол аритмиялар предсердный экстрасталия жанагы өпкөдөн келип түшөт да тамырлар жүрөккө. Ошол жерден оордук келгенби, ошол именно ошол жактан аритмия чыгып атты да. Өпкө жактан чыгып аткан аритмия. Ага, эми ошол диагностика жөнүндө бир аз сүйлөшүп кетсек, аритмиясы бар адам кантип аритмиясы бар экенин сезет, мындай клинический белгилери. Экинчиси, бул диагностиканы кантип туура кылып, анан кимге кайрылыш керек биринчи иретте? Адамдар сезүүсү ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр жүрөктүн туура эмес сокконун ар бир ударды сезиши мүмкүн. Туура эмес ударды экстрасталия болсун мисалга ар бирин сезиши мүмкүн. Кээ бирөөлөр болсо көп аритмия сезбей да жүрүшү мүмкүн, бирок жана физикально активность түшүп кетип, толерантность түшүп кетип, бат чарчап, бир ооруду мисалга ооружук жумуш кыла алса, алар аритмия учурунда кыла албайт, тез тердеп, адышка болуп калышы мүмкүн. Ошо белгилери. Жүрөктүн туура эмес сокконун адамдар албетте сезүү албетте керек эмес. Не обязательно сезет да. Сезбей эле жүрөк аритмиясын алып жүрүш мүмкүн. Анан экстрасталия кээде бат чыгып атса, жүрөктүн мына колду кармаганда, тамырды кармаганда пульс түшүп кетиши мүмкүн да. Мисалга пульс 40-ка түшүп калды, 30-га түшүп калды деп келет. Ачык алганда мисалга пульс түшүп атат, бирок жүрөктүн соккону 60-70-80 кетсе көп. Туура эмес болуп калган учурлар болот. Адамдар өзүн ошентип билсе болот, өзүн пульсту кармап, албетте пульсту кармаганды билген зарыл да. Диагностика инструментальный кайсыл ыкмаларды тагыраак аныктайт? ЭКГ, электрокардиография, да, электрокардиография бул адамдан независимый метод болуп эсептелет. Негизинде ким тартса деле ЭКГ алдабайт, ал туура чыга берет. Экинчиси бул суточный монитор ЭКГ. Кичинекей аппаратты тагып коет. Бир күнгө, бир суткага, кээде 3 суткага чейин тагып койсо болот. Ошону тагып, бир сутка жүргөндөн кийин ошол бир күндүк ЭКГ маалыматты алып, данныйны алып туруп, бир күнү күнүзү уктаганда, түнү кайсы убакта кандай аритмия болуп бүт көрсө болот. Жүрөк сокконун. Вот ошол маршрут пациентте кандай болуп калат ага? Мисалы үчүн ошол өзүндө аныктады, ЭКГларды өттү. Биринчи иретте кардиолог менен операция кылыш керекпи, кылбаш керекпи чечеби, же сизге барыш керекпи дароо эле? Операция кылынат же кылынбайт деп кардиологдор толук айтканга окугу барбы жокпу айта албайм. Дегенде кээ бир кардиологдор көп именно кандай операция кандай болот, кандай жасалат билбей туруп айтып коюшат. Именно акыркы чечимди биз кабыл алыш керекпиз. Коллегияльность керек экен да бул жерде. Ооба. Маршрут пациентов бул деген пациенттер азыр интернет доступный болуп калды да, баардыгы эле сразу эле интернеттен көрүп туруп эле прямой эле чыкса болот. Же или же Бишкек кардио клиникасына кайрылса болот. Ал жакта албетте менин жардамчыларым бар. Алар кабыл алышып, бүт даярдап, мага айтышат, ушундай больной, ушундай бүт исследование өткөндөн кийин данныйлар бар, кандай кылабыз? Либо оперативно, либо медикаментозный лечение кылабыз деп. Чечим кабыл алып, анан кийин жасайбыз да. Сонун агай, эми бир аз тажрыйбаңыз боюнча да сүйлөшсөк агай. Мен билем, сиз көптөгөн мамлекеттерге барып келесиз. Түштүк Кореяга барганда дагы бирге барып келгенбиз, эсиңизде бар билбейм. Бирок ошол кайсыл жерлерде тажрыйба алып, бүгүнкү күндө ошол заманбап ыкмаларды баардыгын эле, мисалы үчүн ошол Бишкек кардио клиникада же жалпы Кыргызстанда жашаса болобу деген суроо да сизге. Тажрыйба боюнча мен албетте биз врач деген эми врач дайыма окуйт эмеспи. Дайыма окугандан кийин без конца постоянно окугандан кийин биз жакшы жерден окуганга аракет кылыш керекпиз да. Эгер бир жерде жакшы ыкма колдонулуп,
жаңы көп жетишкен болсо ошол жерге барып үйрөнгөнгө аракет кылыш керекпиз. Ошондуктан мен көбүнчө Прагага, Германияга, Европага барып окуганга аракет кылам. Албетте Китайга деле. Азыркы учурда Китайдан өтө жакшы өнүгүп атат. Жылына 5-6 жолу за граница именно конференцияларга, эмелерге практикумга барып турам. Ал жактан что лучше бүт алып келип Кыргызстанга кылууга аракет кылабыз. Кыргызстанда бул окумаларды Кыргызстанда именно кардиологияда жасаса болот, Бишкек кардиода, Ведантада, кардиоцентрде жасаса болот. Ошто болсо Ош, Жалал Абадтагы частный клиникаларда ар суббота күнү барып иштеп турам, ал жакта жасаса болот. Вот. Сиз ошол Кыргызстан тармагынын ичинде деле бүт жака барып кызмат кылып, баягы операция кылып жүрөт экенсиң да? Ооба. Не дегенде биз Кыргызстанда операция бир больной келиш керек болсо, мисалга Ваткенге келиш керек болсо, же Оштон келиш керек болсо, ошол больнойдун ардынан бир 4-5 адам кошо келет. Алар больнойго алуш семьясына кошумча чыгыш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир барганда 4-5 больной жыйылып, бир жерден барып жасап, аларга да жеңил болгон жакшы да. Сонун агай. Эми ушул аритмиянын профилактикасы жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, агай кантип профилактика кылса болот? Аритмиянын профилактикасы жанагындай тубаса аритмияны биз профилактика кыла албайбыз. Аны жөн гана жок кыла алабыз. Анан оорубаганга аракет кылыш керекпиз. Грипп, ангина, иммунитет чыңдаган, иммунитет чыңдаганга аракет кылыш керекпиз. Инфаркт миокард өтө оор болуп билет, коркунучтуу. Инфаркт алган адамдардын 25%-ге чейини пайызы аритмияга кабылып калышат. Алардын аритмиясын дарылоо окумаса деле оор да. Ошондуктан эгер көкүрөк ачышып ооруп, башка болсо, инфаркттын белгилери, ишемиянын белгилери болсо, алдын алып, коронарография өтүп, инфарктты алдын алсак, биз андан кийин боло турган аритмиялардын алдын алабыз. Балким сиз баягы бейтаптар сизге келгенде профилактика максатында топ 3 бир советиңиз бар да? Мисалы үчүн тамак аш болобу, кыймыл аракет болобу, кандай кеңештер берет элеңиз? Албетте бул кыймыл аракет. Кыймыл аракет көп болуш керек. Тамак аш боюнча биздин кыргыздар дүйнөдө жүрөк боюнча, жүрөк ооруларынын саны боюнча алдыңкы бир 3-кө киребиз да. Алардын бирден бир себеби биздин жеген тамактарыбыз. Өтө жеңил углеводдор деп коебуз, ошолорду көп жейбиз. Эми ата-бабабыз эт жеген деп, эт жеген туура эмес. Негизинде биз ата-бабаларыбыз эт жеп туруп кыймылдашкан. Көп кыймылдашкан, 4-5 километр ат чабышкан. Бизде андай жумуш жок. Биз машина менен эле жүрөбүз да. Ошондуктан үчүнчүсү бул уйку. Уйку жакшы болуш керек, толук уйку болуш керек. Жанагы дагы бирөөсүн айтып кетейин, бул жанагы интервальный голодание деп коебуз, же ачка жүрүү деп коебуз. Эгер 14-18 сааттан көбүрөөк бир суткада ачка жүрүп калсак, организм өзүн тазалай баштайт. Ошол ыкманы колдонгон жакшы. Уйку жөнүндө дагы айтып кеттиңиз дагы. Ошол көп учурда бизде кыргыздарда мен байкадым да, уйку боюнча көбүндө проблема бар экен да. Ошентип жатып деле бул аритмияга чейин алып келиши мүмкүн демек. Эгер уктабай 2-3 күн жумуш кылып, жанагындай энергетик ичип алып жумуш кылам деген болсок, ал жүрөк оорлук өтө көп оорлук алып келет. Алар деле аритмия алып келет. Стресстер аритмия алып келет. Ушул энергетиктерди жакшы айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө байкашым боюнча 14, 15, 16, 17 жаштагы балдар абдан көп энергетик ичип жатат да. Булар дагы аритмияга алып келеби? Ооба, булар деле негизинде анын жүрөктөгү бүт болгон запас энергияны алар чыгарып иштетип атпайбы, жүрөк опустошенный болуп калат. Ошондуктан алар деле аритмия алып бара-бара аритмия алып келет. Башкача айтканда, мисалы үчүн ошол жүрөктүн функциясы там 80-90 жылга чейин иштесе, булар ошол нерсени кыскартып салып жатат экен да энергетик аркылуу. Ошондой айтса деле болот. Хорошо, агай, ушул операциядан кийин сиз операция жасадыңыз, реабилитация процесстери кандай жүрөт? Анан ошол аритмия кайра кайталанышы мүмкүнбү? Мен операция жөнүндө айтып кетейин. Биздин операция өтө мындай мини инвазивный деп коет. Кичине эле эч жер кеспейбиз, наркоз бир уктатпайбыз, обезболивать этебиз. Конечно, внутривенно обезболивание беребиз. Жаш балдарды гана стресс болбосун деп уктатышыбыз мүмкүн. И то интубация эмес, наркоз эмес, такой легкий сон беребиз. Местное обезболивание менен паховой области. Ошол аркылуу биздин өзүнүн специальный катетер деп коебуз. Алар кичке зымдар. Бул жактан высокотехнологичный да, бул жактан управлять этет. Жоштук катары ошону жүрөктүн ичине алып кирип, жүрөктүн ичинен аритмиясын табып эметебиз да. Аритмия биздин процедура, операциянын узактыгы 15 мүнөт болушу мүмкүн, кээде 1 саат, 2 саат болушу мүмкүн. Эң кыска операциям 4 мүнөт болгон.
негизи мен кирип жасап чыкканым уже 4 мүнөт болгон да. Ошондой иногда кейде ошондой да болуп калат. Вот больной сознание биз аны жасагандан кийин жанагы тамырды просто давящий повязка коюп коебуз. Бир күн жатыш керек. Бир күн дегенибиз эми 24 саат эмес, 12 сааттан көрө, 12 саатка чейин турбай, бутун бүкпөй жатып туруш керек. Ошол эле. А эртеси күнү уже үйгө чыкса болот. Или эртеси күнү 2 күндөн кийин үйгө чыкса болот. Кайра эле жумушка барып, оор жумуш кылып иштеп кетишини дагы үйдө бир жумага чейин эс алып турган жакшы. Биз өзү ар бир больной боюнча отдельно айтып кетебиз, конечно, качан жумушка чыкса болот. Не дегенде кээ бир операцияда күйгүзүп алуучулар көп болушу мүмкүн да. Анан биз дополнительный дары берип, кийин келесиңер деп коюш мүмкүн. Кайталаныш боюнча аритмия кайталанышы мүмкүн, бирок биз эми бул аппендицит эмес да, кесип алып салып кайра өспөйт дегенде. Бул деген жүрөктүн ичиндеги бир мышцаны жүрөктү ачпай туруп, ито жүрөк иштеп турган учурда ошол жерге келип күйгүзүп жок кылуу ыкмасы. Ошол эле учурда жүрөктүн жанагы важный участокторуна тийбей туруп жок кылыш ыкмасы. Ошондуктан бизде искусство турбай бул өзүнчө. Бул өтө ювелирный иш деген мындай аз эле сөз болуп калат да, на самом деле. Ошону жасап гарантия деп жасабай, лучше повторно жасайбыз, чем осложнение алабыз деп жасайбыз да. Эми дегенде биз кайра жасап койгон бизге жеңил, чем осложнение алып кыйналгандан көрө. Бирок осложнениянын проценти өтө аз, 0,5%. 1000 адамдан бирөөсүндө андан да аз болушу мүмкүн. Андан деле болгон эмес да. Мисалы мен 17 жылдан бери иштейм, өзүм бир 5-6 миң операция жасасам, осложнение бандай чоң оор осложнение болгон эмес. Повторный болуп калгандардын эми аритмиянын түрүнө карайт. Жана врожденный аритмия, ВПВ же аборт депсек, алар повторный өтө ретке кайталанышы мүмкүн, кайта болуп калышы мүмкүн. Эң көп таркаган бул мерцательный аритмия боюнча. Мерцательный аритмия боюнча дүйнө боюнча статистика бул биринчи жылдыкта 70-80% эффективность, 5 жыл калганда 50-60% эффективность. Ошондуктан бул деген жүрөктүн каарылыгынын оорусу да. Жүрөк деген бара-бара каарылган сайын кайра аритмия чыгышы мүмкүн. Бирок биз ар бир больнойдо жасаган больной албетте карап турабыз, байланышта болуп турабыз. Аритмия эгер кайра болуп калса, чакырып повторный жасаганга аракет кылабыз. Мен дагы бир суроону сизге берем деп унутуп калыптым. Тиги тамеки менен арактын дагы канчалык деңгээлде ошо аритмиянын болушуна таасир этет? Бул өтө жакшы суроо. Негизинде мен именно өзүм опытымдан алганда көп аритмиялар арак ичкенден кийин башталат. Даже если баягындай спящий деп уктап турган, белинбей жүргөн аритмиялар ичкенде көп башталып кетет. Бул деген арактын именно спирттин жүрөккө бар эле жүрөктөн өтүп атпайбы? Биздин жүрөк кандын состав, кан жүрөктү 20% жүрөктө айланат да. Кан составында болгон нерселер, болгон токсиндер жүрөктүн ар бир клеткасына тийип өтөт. Ошондуктан биринчи очередь жүрөккө жана спирт кардиотоксичный эффект бар. Аритмия алып келет. Эгер көп ичсе жүрөк чоңоюп, именно алкогольный кардиомиопатия деген бар. Өтө жаман оорулар алып келиши мүмкүн. Сигарет чеккен бул жүрөктүн тамырларын кысып салып атпайбы? Ошондуктан алар деле бара-бара инфаркт башкаларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул сигарет чеккен, алкоголь жүрөктүн жана ишемический болезньдин независимый факторлору да. Сонагай, анан жанагы миф бар го, ден соолук жакшы болуш үчүн кичине ичип коюш керек дегенчи. Бул сиз буга кандай көз карайсыз? Жок, ал туура эмес. Туура эмес. Такыр эле ичпеш керек, Аракет кылыш, такыр ичпегенге аракет кылыш керек. Ичпей койдум, оорубайм деп эмес. Биз ичпеш керекпиз. И плюс жеген тамак ашыбызды жакшы тамак аш дейт. Баланс кармаш. Баланс кармаш керек. Мөмө жемиштен көп ичиш керекпиз. Салаттардан көп ичиш керек. Канча тамак жесек, ошончо мөмө жемишти калат десек, даже наоборот да, көбүрөөк тамак жесек, ошондо гана жаңы ден соолук жакшы кармайбыз да. Ушул пайдалуу мөмө жемиш деп калдыңыз. Балким 2-3 пайдалуу мөмө жемиш жүрөккө айтып кетесиз, кайсылар? Баары эле жакшы го дейм. Баары эле жакшы. Хорошо. Эми бир аз жеке жашооңузга да кайрылсак, азыр сиздин айтып берип жатканыңызды угуп, өзүңүздүн жеке жашооңузга качан убакыт бөлөт экен деген суроо пайда болуп калды. Себеби 17 жылдан бери сиз баягы чет мамлекетке барып, Россияда иштеп келипсиз. Анын бүгүнкү күндө ошол активдүү түрдө баягы Кыргызстан бүт тармагында жардам берейин деп жүрөт экенсиз, аракет кылып жүрөсүз. Ошол жеке үй бүлөлүк жашооңузга кандай көңүл бурасыз? Мен ачык айтсам, жеке үй бүлөм
мага кичине таарынып жүрөт болуш керек. Дегенде Кыргызстанга келгенден бери 2017 жылы 16 жылдан келгем, 17 жылдан баштап уже учуп операция кыла баштадым. Ошондон бери менде айтсам болот, выходной жок да, без дем алыш күн жок. Ар суббота күнү ошко учам. Ар суббота, учпаган суббота бир жылда болбойт. Иногда кээде болсо даже будний күндөр учуп барып операция кылып келем. Ковид учурунда гана бир ай учпай калдым, калган эмелерде учуп барып операция кылып турдум. Ошондуктан убакытты эми аракет кылабыз. Кээде тапканга кечинде, воскресенье күнү. Түшүнүктүү агай. Өзүңүзгө дагы көңүл бурасызбы? Балким өзүңүздүн хоббилериңиз бардыр. Менин хоббим бул өзүмдүн жанагы кесибимде алдында болуш үчүн дайыма изденип, кайсыл жерде кандай жаңы ыкмалар бар, ошону колдонгонго, ошону үйрөнгөнгө аракет кылам. Экинчиден бул нервти калыбына келтириш үчүн мен сүрөт тартам. Көбүнчө сүрөт тартам. Арт терапия. Ооба, ошондой. Сонун агай. Анан ушул бейтаптар менен иштешкенде кандай баалуулуктар менен иштешесиз? Кандай принциптериңиз бар? Эң биринчи принцип бул ар бир бейтапка жылуу мамиле кылыш керек. Не дегенде алар бизге ушунчалык ишенип, ушунчалык надежда менен келет да. Ушул эмне дейт экен деп. Анан биз өзүбүз колубуздан келсе максимально жардам бериш керекпиз. Эгер келбесе бизден жакшы адиске токтотпой сразу жибериш керекпиз. Чалып байланыштырып коюш керек. Ошондо өзүң таап бар эмес, именно чалып ушундай барат, сен жерде акча бересиң деп жиберип коюш керекпиз. Анан ошол больнойдун оорунун жакшы лечение алышына биз жардам бериш керекпиз да. Албетте ар бир больной оорукчан адамга бул жылмаюу менен мамиле кылыш. Даже кээ бир адамдарды угуп, жакшылап угуп койсоң деле, угуп жакшы мамиле кылсаң өтө ошолор жакшы болуп калышат да. Агай, жоопторуңузга чоң рахмат. Менин акыркы суроолорум бул сиздин алдыңкы жашоодогу пландарыңыз кандай? 5 жылда эле? Эми пландар биздин возможностька карап болуш керек деп ойлойм. Албетте биринчи очередте биринчи пландардын бирөөсү бул биздин өзүмдүн жанымдагы жардамчылардын жакшы адис болуп чыгышына аракет кылышым керек. Өзүм бизде келе жаткан жакшы эмелер бар, методдор бар, ыкмалар бар, ошону Кыргызстанга алып келип киргизүү. Алардын бири бул электропорация деп коет. Электропорация деген бул медицинада алсак, как башка менен салыштырсак, мисалы автопром менен салыштырсак, көп жылга чейин ДВС болуп келген да. Бул кийин электромашина чыгып, алар ылдам, бат, безопасно болуп па. Ошондуктан электропорация бул аритмиологиянын Тесласы деп койсо болот да. Ал безопасный, бат, операция жасаган. Осложнение болбойт. Өтө эффективность өтө высокий. Ошону биздин планда бар, быйыл биринчи кварталда уже киргизебиз да Кыргызстанга. Буюрса ошо Бишкек кардио клиникасында электропорацияны киргизсек, жанагы эффективность низкирээк болгон мерцательный аритмия дедимби, ошонун лечение кылып, даже 4 жыл 5 жыл аритмия болуп жүргөн кыйналган пациенттерди лечение кылып кайра ритм басына жеткенге аракет кылсак болот. Сонун абдан жакшы пландарыңыз бар экен агай. Эми биздин көрөрмандарга каалоо тилегиңиз айтып кетсеңиз. Каалоо тилегим ден соолукта болгула. Эң биринчи байлык ден соолук. Канча проблема болсо деле ден соолукта проблема пайда болгондо калгандары жок болуп кетет да башыначы. Анан биз айтарым жана жаш врачтарга, өзүм кесиптештерине айтып кетишим керек. Бизге келген больнойлор кээде айтып калат да, мен ушундай ыкма бар, ушуну жасаш керек десем, мага эч ким айткан эмес, эмнеге айткан эмес. Өтө көп, почти ар бир экинчи больной деле айтат, мага мен 5 жылдан бери алып келатам, эмнеге айткан эмес деп. Ошондуктан кесиптештериме айтарым, эгер мүмкүнчүлүк лечение кылган мүмкүнчүлүк болсо кылгыла, кылбасаңар жок болсо башка специалистке жөнөтүп эртерээк маалымат берген больнойго биз бул биздин обязанность, милдетибиз. Туура эртерээк маалымат бериш керекпиз. Дагы бир жолу чоң рахмат агай. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Калысов Курбанбек Абдушукурович болду, кесиби боюнча аритмолог. Эгер сиздерге бул подкаст кызыктуу болуп, пайдалуу маалымат алган болсоңуз, сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк калтырганды унутпаңыздар. Сиздер менен көрүшкөнчө.